Саламатсызбы, кадырлуу теле көрүүчү, сиз туура тандоодосуз. Анткени Баткен телеканалында биздин мектеп көрсөтүүсү кайрадан сиздердин назарыңыздарга коюлду. Бүгүнкү көрсөтүүсү Баткен шаарында жайгашкан Сыдык Айтматов атындагы орто мектебинин ишмердүүлүгү, тарых таржымалоо туурасында кеңирээк чогуу биле алабыз. Саламатсызбы? Келгиле, биздин мектепке кош келипсиңер. Анда мектеп менен мен силерди тааныштырып атайын. Жүргүлө анда. Быйылкы окуу жылынан электрондук күндөлүк өткөн. Электрондук күндөлүктө окуучулардын коюлган баалары ата-энелерге маалымат берилип турат. Ошондуктан бардык мугалимдер азыр компьютер үйрөнүп жатышат. Быйыл биздин мектеп электрондук күндөлүккө өтө абдан жакшы болду. Биз буга чейин күндөлүк пландарыбызды баардыгын жазып келген болсок, азыр ноутбукка түшүрүп, ноутбук менен иштей баштадык. Бул биздин компьютердик классыбыз. Азыр информатика сабагы болуп жаткан учуру. Балдар ошол компьютерде жазууну азыр информатика сабагы 5-класстан баштап кирип жатат. Мурдагы окуу жылынан айырмаланып, быйылкы окуу жылында 5-класстан баштап информатика сабагын балдар окуп жатышат. 9-класска чейин. Компьютерлер тууралуу айтсаңыз. Компьютерлерибиз эми эски маркада болуп жатат. Ушул жагынан бизге ушул компьютерлик жабдуулар бир атайын Арис программасына кирип, мындан 8 жыл мурда алган компьютерлер да. Азыркы учурда өзү эскилиги жетип, көп проблемалар жаралат чындыгында. Көбүнчө балдар дагы, мугалимдер дагы ноутбукта көбүрөөк иштешет. Ал эми бул үйрөнүүчү компьютерлер. Бирок саны окуучулардын санына жакшы жетпейт. Энелер мектебине дагы мектебин уюштурганбыз. Энелер мектебине сабакка энелер чын дили менен балдарды кантип окутса болот дегенге практикалык жардамдарды жакшы алышкандыктан көп келишет. Азыр мына ушул энелер мектебинин бир сабагын болуп жатат, ошону көрөлү. Бул энелер мектебин окутуу менен мен өзүбүздүн энелердеги көп өзгөрүүлөрдү байкадым десем жаңылышпайм. Себеби ар сабакка келген сайын мен аларга үйгө тапшырма беремин. Үйдө балдар менен кошо отуруп минуталык окууга, диктант жаздырууга, аларга жомок айтып берип, алардан кайра сурап алуу жөнүндө тапшырмаларды беремин. Келгенде мен ата-энелерден сураганымда алар өздөрүнүн балдарында өзгөрүү пайда болгонун айтышат да. Энелер мектебине келгенден бери жакшы жакка өзгөрүүлөр көп. Бул мектепте мен 2 балам окуйт. 2 балама бул жактан мугалимдер берген тарбиядан сырткары биз өзүбүз энелер мектебине келип, көп жакшы нерселерди үйрөнүп, аларга өзүбүз дагы үйдөн кошумча тарбия берип атабыз. Бул жактан алган тарбия, энелер мектебинен алган бүт жакшы нерселерди балдарга үйрөтүүгө аракет кылып атабыз. Мен өзүм тарбиялап баштадым энелер мектебине келгенден бери. Мындай сабырдуулукту үйрөнүп, балдарга мындай ачуум келсе дагы сабырдуулук менен жооп берем. Биздин ашкана, биздин башталгыч класстын окуучуларына ысык тамак уюштурулган. Жылдан бери ысык тамакка киришти. Ысык тамакка
Мерско уюму жардам берип атат. Горох, май, un, күрүч ушуларды Мерско берип атат. Анан бул жактан калган продуктыларды алып келип атат. Биз ысык тамак эртең пышырабыз, обедтегисине башка пышырабыз. Мына ашканабыздын ремонтуга мэриядан жардам берип бар жогубузду нормальный кылып бүтүрүп беришти. Мерскодон мана жабдылдар, столдор, духовка, печкелер, стеллаждар бардыгын алып берген. Ысык суу кирген. Ысык тамакка киргенден бери окуучулардын, менин мугалим болуусумдагы окуучулардын катышуусу, жетишүүлөрү жакшы болуп атат. Биринчи Крупская атындагы мектеп болуп аталган 8 жылдык мектеп эле. Андан кийин орто мектеп болуп ушулду. 2002 жылдан баштап ушул айылыбыздын белгилүү коомдук ишмери Сыдык Айтматовдун атына коюлган. Ошондон бери 2002 жылдан бери мектебибиз Сыдык Айтматов атындагы орто мектеп. Быйылкы окуу жылында биздин мектепте 457 окуучу билим алууда. Ага 38 мугалим билим беришет. 38 мугалимдин ичинен 11 мугалим эл агартуунун мыктысы, билим берүүнүн мыктысы. 8 мугалим Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин ардак грамотасынын ээси. Калган мугалимдер биздагы мугалимдердин көпчүлүгү жаш мугалимдер коллектив ушундай куралган. Бардык мугалимдер ушул балдарга азыркы замандын талабына ылайык билим берүүгө аракеттенип иштеп жатабыз. 2019-2020 окуу жылында жалпы ата-энелердин суроо талаптарынын негизинде мектепте орус класс ачылган. Мына ушул орус классты мектептин мыкты мугалими Чынара Максутова эжеке жетектейт. Давайте обратим внимание на задачу, да? Третью задачу видите, ребята? Да. Сколько яблок было в корзине? 7. Өзүм башталгыч класстарды мурда окуп бүткөмүн, анан кийин университетке тапшырып орус тилди бүткөм да. Өзүм мурдадан эле кичинекей балдарды жакшы көрчүмүн. Ушулар менен иштесемби деп жүргөмүн. Быйыл мынантип заман талабына ылайык башталгыч класс ачылып, иштеп келе жатам. Балдар менен иштөө кыйынчылыкка турган жок. Себеби дегенде балдар таяр балдар келип атышат. Аябай орус тилге кызыккан балдар көп, ата-энелерде дагы суроо талап көп. Анан кийин жаңыча технологияларды колдонуу менен балдардын билимин өркүндөтүүгө аракет кылып атам. Балдар тамгалардын көбүн үйрөнүп калышты. Кудай кааласа, мына Альпи майрамга даярдык жүрүп атат. Бизде ушул быйылкы окуу жылында ушул ата-энелердин суроолору боюнча ушул заманга ылайыктуу биз орус класс ачылды. Бул орус классыны биз ушул Чынара Жетимишованованы тандап алдык. Ал өзүнүн билимдүү, өзүнүн ишине өтө тыккан мамиле кылган мугалим жана өзүнүн болгон билимин балдарга жугумдуу жеткире алган мугалим. Мен бул Чынаранын сабагына өзүм катыштым. Окуучулар берилген суроолорго орус тилинде жооп бере башташты. Жана окуу нормасын окутуп көргөнүбүздө алдыңкы окуучулар 100дөн ашып, ал эми кээ бир окуучулар муундан чарга өтүп калышыптыр. Бул эжеке азыркы заманга ылайык бардык жаңы усулдарды колдонуп, ошондой эле техникаларды колдонуп сабак өтүп жатат. Эң мыкты мугалим ушул биздин мектепте дагы орус тилинде сүйлөгөн окуучулар жылдан жылга ушинтип биз дагы орус классын ача беребиз деп сыймыктанып жатабыз. Бул классты 5-класстан бери окутуп, жетектеп келатам. Бул класс ар тараптан алсак болот, ар тараптуу класс десек болот. Булар өз ара бири-бири менен ынтымактуу, тартиптүү, мугалимди ошону менен бирге эле бири-бирине сыйлаган
абдан ынтымактуу класс. Ар тараптуу дегениндин себеби булар билимден дагы, спорттон дагы, класстан тышкаркы коомдук иш-чараларда дагы ар дайым ийгиликтүү, активдүү катышып, жеңиштүү орундарга жетип келебиз бул класс менен. Биздин классыбызда 16 окуучу бар. Биз 11 жылдан бери бири-бирибиз менен өтө ынтымактуубуз. Бир туугандай мамиле кылабыз, дайыма бири-бирибизге көмөктөшөбүз. Жалпы эле мектепте эле эмес, мектептен сырткары убакта дагы кандайдыр бир жардам керек болгондо жардам колун созуп келебиз. Өзүбүздөн кичине окуучуларга дагы жакшы бир үлгү көрсөтүп келебиз. Жакшы нукка буруп, билимге, билим алуунун пайдаларын, ошондой эле убакытты туура өткөрүү жөнүндө жана ошондой билим жаатында дагы биздин класс алдыда келатат. Көпчүлүк шаар, облустук олимпиадаларга катышып, 1-2 орундарды камсыз кылып келебиз. Мындан сырткары мектеп парламентинде дагы эле көпчүлүк президент, организаторлор, ошол кыздар совети, ушундай бир билим министри көпчүлүгү биздин классыбыздан шайланган. Болушунча мектепке өз салымыбызды кошуп кеткен аракет кылып атабыз. Менин кызыккан сабактарым биология жана химия. Эң көп басым жасап окуганым биология сабагы. Бул сабакка 8-класстан бери кызыгам, жана олимпиадаларга катышып келем. Жана алдыңкы орундарды ээлеп келем. Быйыл дагы областтык турга жолдомо алдым. Мени даярдаган мугалимим Гайыпова Күмүшай эжей. Эжекейиме терең ыраазычылык билдирем жана бул ийгиликтеримдин себепчиси ата-энеме дагы терең ыраазычылык билдирем. Ушунча окуучунун ичинен эң мыкты окуучу катары кабыл алынды. Себеби Жазгүлдүн сабактарга болгон кызыгуусу өтө өзү бардык сабактарды мыкты өздөштүргөндүгү үчүн ушул мыкты окуучу наамына ээ болуп жатат. Андан тышкары бул дайыма кошумча сабактарга дайыма катышат. 6-класстан баштап биз биология сабагында окуп жаткан болсок, 8-класстан бери шаардык олимпиадаларга катышып, ушул шаардык олимпиадада байгелүү орундарды ээлеп келүүдө. Ушулча жыл даярданган мээнетинин аркасынан быйыл биз областтык олимпиадага катышууга жолдомо алып, азыркы учурда биз областтык олимпиадага даярданып жаткан учурубуз. Биз үмүт кылабыз, ушул олимпиадада дагы байгелүү орундарды алабыз деген үмүттөбүз. Жазгүл өзү өтө аракетчил, ийгиликке жетүүгө бир сыры бул план түзүп алып, ошол пландын үстүндө системалуу иш алып барат. Ошол системалуу иш алып барып, окуп даярдангандыгынын натыйжасында ушул жетишкендиктерге жетишип отурат. Кара жорго болбосо бийди шаңы келеби, кош этек көйнөк кийбесе кызды шаңы келеби, козголушсун делеби, кан тарасын денеге. Кара жорго болбосо тойду шаңы келеби. Кара жорго бийлеңиз, той десе да койбоңуз, кош жүрөктүн шаттыгын дал ушундай тойлоңуз. Келе бербе сыңгайга, мындай шаттыгың кайда, ойноңуздар агайын, бийлеңиздер мындайда. Мен Умарбек кызы Умида Сыдык Айтматов атындагы орто мектебинин 8-классында окуучусумун. Мен бий кружогуна 9 жашынан бери катышып келем. Биздин бий кружогубуздун жетекчиси музыка мугалими Эркинова Глеселе эжеке жетектеп келет. Биздин бий тобубуздун аты Аруке бичилер тобу. Көптөн бери өзүмдүн эмгегим менен ойлоп жасадым. Бул машина эч жерде табылган эмес.
Бул машинанын 3-4 түрдүү кызматы бар. Ал эми биринчи кызматы бул жолдогу чөптөрдү жана огороддогу чөптөрдү кыркат, орот. Бул алдында бар. Бул пылесостун чыгып түшкөнсө бул жерде ар кандай жерге элеше турган таштардан сактайт да өйдө көтөрүлүп калат. Жолдо эч кандай тоскоолдукка эме болбойт, учурабайт. Вот, yani işletkende basına düşürüp, çamları uşarıp, çöptörді жинап кетет. Бир сен кып жейт да, башка жерге алып барып коет. İşteydi. Тоолуу таштарга же башка жерге келип калганда бул заряд өчүп калат да машинанын. Жүрбөй калганда бул күндөн энергия алып, бул жерде батарейка солнечный. Şu batareyka toğa arкылуу келип, бул жерде batareyka толтурат, аны ушул эле токту кайра моторго берет. Күнүн энергия алып кайра берет. 7 жашымдан бери үйгө керектүү нерселер жасап жүргөм. Анан чыгарып 5-класста окуп жатканда конкурска барып жүргөм. Конкурска барып ар кандай сыйлыктарды жана орундарга ээлешкем. Шаардык тур болгондо, шаар турдан мектеп 2-чи орун алдык. Областная болгондо өзүнүн эмгегибиз боюнча 1-чи орун алдым. 1-чи орун алып республикага өттүм. Бишкек шаарындагы Алтын Түн академиясына болду. Ал жерде аябай жакшы болду. Биринчи турда аяктан тапшырма берди. Ошо тапшырмага карап жасадык. Экинчи турда бул өзүнүн жасаган эмгегибизди апарып көргөздүк. Бул машинага мен өзүм көптөгөн өзүмдүн эмгектерин салдым. Бул машина 2019 жана 2020 жылы аймактар өнүктүрүү жылына карап жасадым. Ошол азыр бул күндөн энергия алып, машыл жерде дагы өзүнүн отдельный мемеси бар. Бирок аны азыр жабып салдым. Ошол токту алып, аккумуляторун толтурат, жана кайрып өзүдөн кайтып жүргөнгө заряд чыгат да. Бул эч жерде өчүп калбайт, жана бар жокко кете бере турган машина болуп саналат да. Ушул машинаны, ушул азыр сен ойлоп тапканда чоң машиналарды дагы сынаса болобу? Болот. Интернеттен же башка жактардан көрдүм, болот деп. Спорттун волейбол түрүнө жаштайынан кызыгып, бир топ ийгиликтерге жете алган мектептин мыкты спортчусу менин жанымда турат. Анда эмесе анын жетишкен ийгиликтери туурасында кененирээк өзүнүн оозунан угуп көрсөк. Саламатсыңбы? Өзүң тууралуу айтып кетсең, кандай ийгиликтерге жетише алдың? Мен Баткен шаарынын орто мектебинде окуп келем азыркы учурда. Мен бул спортко 12 жашымда келгенмин. Жаштайынан кызыгып, бул спортко мага бир жерден эжем түрткү болгон. Азыркы учурда ийгиликтеримди айтып кетсем, Баткен шаарындагы спорт мектебинин биринчилиги болгондо 1-чи орунду алдык. Ал эми түштүк региондор боюнча мелдеш болгондо Кадамдай районунда 2-чи орунду ээледик. Ал эми Ош шаарында болгондо 2-чи туру. Ал жерде биз 1-чи орунду камтыдык. Баткен шаар мэрия тарабынан 10 000 сом акчалай сыйлыкка ээ болдук да. Айта берсем өтө эле көп сыйлыктарды ушундай деңгээлге бизди жеткизип, окутуп, үйрөтүп келген Шанф Абдыгапыр агайга өз ыраазычылыгымды билдирип кетем. Ушул спорттун волейбол түрүнөн башкадан мен дагы футбол ойнойм, футбол кызыгам, жагат. Мындай үйдө дагы атам менен экөөбүз көрүп, ойноп калабыз. Ошо. Мен волейболчу кызым жөнүндө айтып кетсем, Исра кызы Татыбүбү, азыркы мезгилде 10-чы класстын окуучусу. Ал кыз 5-чи классында мага волейболго келген. Ошондон бери акыркы ийгиликтери мына түштүк регион боюнча Кадамжай, Ош, Жалал Абад облусунда өткөн чемпионатта жакшы ийгиликтерди көрсөтүп атат. Аябай жакшы ойнойт, окуусу да жакшы. Волейболду калтырбай, машыгуудуу убагында келип турат.
Сиздер Сыдық Айтматов атындағы орто мектептин ишмердүүлүгү жана жалпы жетишкендиктер туурасында көрө алдыңыздар. Аби сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар.